Тоскоолду ким кылып атат? Айтсаңызчы. Тоскоолду буга чейин айттык, мына тиешелүү Укук коргоо органдар. Туурабы? Азыр эмне Ташиев тоскоол кылып атабы? Сиз абдан чоң. Ал коррупционер менен күрөшүп атат го. Сиз башка киши жөнүндө суроо берип, бул жерде сурап атасыз да? Же каржы полиция тоскоол кылып атабы бизнести? Эми бул жерде бир эле укук коргоо органдары эмес, андан Жок, биз айтып атабыз го, система. Анын аты бар да системанын, туурабы? Бирөө жетектейт да аны. Система, Дастан Далбаевич, бул жалпы өкмөт, аткаруу бийлиги. Бул ушул система. Ошон үчүн буюрса биз бир эле фин полиция же башка деп мен айтыштан алысмын. Ошон үчүн надзор кылган дагы органдар бар да. Курулуш тармагы, эмгек тармагы, экология деп текшерип атпайбызбы? Пожар тармагы, башка ушунун экология маселеси. Ошол госохрана окружающийде канча кызматкер иштейт? Жалпы мен азыр айта албайт экенмин, эми аны биз тактайлык канча кызматкер иштегенин. Мага 40. Бирок көп болбосо керек чындап. 40 киши ошол жерде иштеген, мага кайрылышты да. Аппарат айтып атасызбы, аппарат. Тактайлык. Муну азыр планда биз ойлорубуз бар. Айыл чарба жаатына кетүү жагы жана экология. Улугбек Асемжевич, мага 40 киши ошол кызматтан кайрылышты. Жетекчине өтө алар наразы болуп атышат да. Мен ошол катты сизге бербеймби? Конкретно ким боюнча? Вот ошол Динара Путманова. Мен чыныгына билбейт экенмин аны. Просто мен сизге бербеймин катты. Сиз өзүңүз эле карап көрбөйсүзбү? Азыр эле алайын.